Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай каналыбыздын катталуучулары. Биздин Россияда эмгектенип жүргөн боордоштор, амансыздарбы? 23-июнь күнү түнү ар кайсы сообщениялар, картинка, видеолор келгенде чочуп уктадык элек. Эртеменден баштап уже азыр саат 10 болуп атат. Ар кайсы маалыматтарды карап турдук, бардыгыбыз эле сайттарды карап турдук, эмне болуп кетет экен деп. Өз негизи нан таап жегенибиз ушул жер ызычуу чыкпасын деп чочуйбуз да, бардыгыбыз эле 19-нан 25-не чейин нелегал аттуу рейд болуп атты эле. Өкүлчүлүктөн деле кайрылуу жасабадыбы, этият болуңуздар, үйдө отуруңуздар, жөнү жок сыртка чыкпаңыздар депчи. Ошондой болуп эртеменден баштап сайттарды карап, Варламов деген белгилүү саясатчы блогер бар, анын телеграмын карап, Кадыровдун телеграмын карап, эмне кеп калат экен, кандай видео экен деп карап турдук. Мына эми ар кайсыны чыгарып ашыбыз керек экен. Бул учурда элдерди провокация алдырып, өтө көптөгөн видео сүрөттөр келди мага, эмне болуп атат, эмне кылат экенбиз. Эми сен дагы билесиң да депчи. Чынында ошондой байкалар, кабарлар көп келип атты. Баарыбыз ойлондук. Ой, күлүк болот экен, чын айтайын. Ушул жакта калып калабызбы? Жолдор жабылып калды деген бир голос келет. Аэропорттор жабылып калды деген голостор келет. Кудай кааласа сүйлөшүүлөр болуптур. Ызычуу токтоптур дегендей, ошондой маанеде жаңылыктар чыгып атат сайттарда, ишеничтүү сайттарда. Эми бул жакшы кабарды сиздер менен бөлүшүп коеюн. Эми бизди дагы көптөгөн биздин боордоштор көрөт. Основной ошол Россиядан көрүшөт. Бул жерде жазышына караганда мына окуп берейин текст боюнча. Пригожин Москвага жөө жүрүштү Белоруссия президенти Александр Лукашенко менен сүйлөшүүлөрдөн кийин токтотту дейт. Сүйлөшүүлөр Путин менен макулдашылган. Бул тууралуу Лукашенконун басма сөз кызматы билдирди. Чет элдик басмалардын маалыматына караганда, Беларустун президенти Путиндин уруксаты менен сүйлөшүү жүргүзгөн. Натыйжада Россиянын аймагында кандуу кагылышка жол бербөөнү макулдашты. Евгений Пригожин Александр Лукашенконун Вагнер компаниясынын куралдуу адамдарынын Россиянын аймагындагы кыймылын токтотуу боюнча сунушун кабыл алган дейт. Ушул мазмундагы кабарлар уже сайттарда тарап атат. Кабатырга орун жок, кудай кааласа рейдтер дагы бүтүп калды. Бүгүн 24-тү, кудай кааласа эртең бүтүп калар. Дагында болсо негизи военныйлер наракка беракка көп өтүп атат, жолдон деле көрүп атабыз. Жөнү жок сыртка чыкпоону азыр деле суранып өтүнүп кетем. Этият болуңуздар, эми бөтөн жерде жүрөбүз, биздин өлкө эмес дегендей. Аманда туруңуздар туугандар. Кудай кааласа баары жакшы болот. Кыргыздар биримдикте экенбиз. Ошол өзүмдүн WhatsApp'ымда дагы көп жазышты. Кабатырга орун жок, көчөгө чыкпай туруңуздар, баары жакшы болот деген аудиолор келип атты мага дагы. Ар кайсы видео сүрөттөрдү группадан группага таратпагыла депчи. Тилеген ой максаттарыңыздарга жетишиңиздер туугандар. Болгон ушул жакшы кабарды сиздер менен бөлүшүм келди. Ачыгын айтканда сүйүндүм, кубандым. Мен дагы бул маалыматты окуп, угуп ишиңиздерге ийгилик туугандар. Рахмат баарыңыздарга. Каналга катталыңыздар. Кыргызбай ар дайым эл кызматында боло бермекчи. ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Кыскача реклама туугандар, эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар, ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Жакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок.
24 saat бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта.